Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен платформадан торговля кылабыз жана вывод кылабыз, достор. Азыр балансым 9615 доллар болуп атат. Ушул сумманы азыр вывод кыламын, достор. 9000 доллар да. И давайте азыр финанска кирели да, мисалы каржыга. И бул жерде чыгаруу деген бар. Бул жактан биз өзүбүздүн кошелегибизга же болбосо банковский картабызга чыгарып алсак болот да. Итак, мен болсо Tether кошелегиме вывод кыламын, сумманы жазамын и адресимди жазамын да. Давайте бул жакта 9000, давайте 9500 доллар. Далее бул жакта улантууну басамын. И азыр болсо бизде мынакей чыгаруу сураным уже жөнөтүлдү болду. Все, акча кетти, достор. Где-то 1 сааттын ичинде же болбосо ушул күндүн 12ге чейин вывод болушу керек, достор. Азыр биз тарыхка киребиз и выводтарымды көрөбүз, достор. Мынакей 9500 доллар, далее 20000 доллар вывод кылганмын, 1500 доллар, 10000 доллар, 11000 доллар, 10000 доллар, 11000 доллар. То есть ушулардын баардыгын, достор, өздөрү көргөндөй деле торговля кылып и вывод кылып атамын, достор. 9500 доллар акыркы вывод бүгүн болду. Мынакей 2 февраль, 2 понедельник да бүгүн. И в общем күтөбүз, достор. Азыр пока вывод болгонго чейин биз соода кылабыз, анализ кылабыз и технический разбор кылабыз, достор да. Байкашыбыз боюнча азыр бизде валютная пара евро швейцарский франк ОТС'те биз байкап турабыз, астыда чоң уровень бар экен. Так, сделкабызды 1 мүнөткө ачайлы. Бул жакта бизде 2 уровень болгондуктан биздин экинчи астыңкы уровень поддержкабызга дээри түшүшү мүмкүн да. Бизде биринчи уровень мынакей пробой болуп атат, достор. Азыр 1 мүнөткө по тренду ачабыз. Давайте 115 долларга ачайын. 115 долларга сделкамды сатамын, достор. Анткени бизде астыда 2 уровень бар да, мынакей. Эң астыңкы уровень поддержка, ушул жака чейин графигибиз түшүшү керек да. Мен логически көрүп атам бул жакта. Азыр график түшүп баратат. Батылдамдык менен биринчи уровенибизди пробой кылды, мынакей. И экинчи уровенибизге чейин максат азыр график түшүшү керек да. Ушул жака чейин мен азыр сделкамды сата беремин. Да, байкайбыз, 30 секундубуз бар биздин сделкабызга. И көрүп тургандай эле графигибиз батылдамдык менен астыңкы уровенибизге чейин түшүп бара жатат, достор. Также бүгүн бизде экинчи сессиябыз кечки саат 9-да болот. Азыр мен силерге толук информацияны берип кетким келип жатат, достор. Эгерде силерге бул трейдинг сферасы кызык болсо, достор, анда бизден обучение алсаңыздар болот. Итак, акыркы секундубуз и сделкабыз плюска жабылды, достор. 220 доллар жазамын, 220 доллар общий прибылимди дагы кошуп сделка ачамын, достор. Бул анти-мартингейл менен соода кыламын. Итак, дагы бир жолу маалыматты берип кетейин, достор. Биздин бүгүнкү VIP каналыбызда бул жакта мен өзүмдүн сигналдарымды, бул жакта мен өзүмдүн сделкаларымды ушул жака жөнөтүп турамын, достор. Бүгүн бизде биринчи сессиябыз күндүзү саат 3-тө башталган и сделкабыз 4 сделка плюс болду, достор. Плюс-минус где-то бир 260 доллардай пайда көрдүк да. Также бул жакта обучение дагы бар. С нуля алсаңыздар болот. Биринчиден ушу Телеграмга жазасыздар. Телеграмга жазыш үчүн сиздер ушул видеонун описаниясында же болбосо комментариянын башында ссылкамды тапсаңыздар болот, достор. Обучение бекер, акча төлөбөйсүздөр. Болгону биздин реферальный ссылкабыздан счет ачасыздар и пополнение кылып соода кылышыңыздар керек болот да. Вот. И дальше уже мынакей сигналдарга, далее бизде мынакей жасалма интеллекттерге дагы доступ ала аласыздар, достор. Итак, давайте кайра платформага кирели и анализибизди кайра жүргүзөлү. Азыр бизде графигибиз көрүп тургандай эле астыңкы уровенибизге келди. Прям ушул уровенибизге чейин түштү и ушул жерден биз сделкабызды уже жогору ачышыбыз керек болот, достор. 1 мүнөткө бул жакта мен сатып аламын. Именно ушул линиядан көрүп тургандай эле азыр график ушул уровенибизде турат. Байкайбыз, кандай болуп жабылат экен. И бул сделкабыз дагы плюска жабылса, биз бул жакта аябай чоң прибыль алабыз. 422 доллар. Бизде 115 доллар болчу эле башында. И азыр 2 эле сделка менен мен уже балансымды 115 доллардан 422 долларга чейин көбөйтүп кое аламын, достор да. Азыр возможно биз дагы 101 000 долларга чейин жеткизебиз балансты и ошол акчаны дагы чыгарышы мүмкүнбүз, достор да. Давайте байкайлы. Итак, 20 секунд и көрүп тургандай эле бизде четко уровенибизден, поддержкабыздан графигибиз секирип жогору көздөй кетип жатат. Итак, 10 секунд, акыркы секунддарыбыз и графигибиз бул жакта кыйла эле көтөрүлүп кетти и үстүңкү позицияларда
жабылды достор. Отлично. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. И эми болсо достор, мен бул жакта балансымды давайте $422 кайрадан эле ушул сумманы жазып, үчүнчү сделкамды тоже ва-банк ачамын достор. Бирок башка котировкадан, башка валютная парадан анализ кылабыз и башка жактан дагы биз ушундай паттерндарды издейбиз. Итак, биринчи валютная пара австралиец канадец ОТС. Бизде астыңкы уровеньдерди белгилейбиз. Мынакей 1, 2, 3 жолу касание болуптур. Бизде бул жерде мурда сопротивление болуптур эле. Азыр болсо бул уровень поддержка болуп калышы мүмкүн. Анткени бул уровень пробой болгондон кийин биздин графигибиз ретест боло элек. Бул графикке чейин түшүш керек, ушул баага чейин. Ошол себептен бул жакта мен сделкамды сатамын достор. 1 мүнөткө $423. И далее биз бул уровеньден кийин жогору ачышыбыз керек болот. Мисалы, уровень сопротивления мурда болду эле. Азыр болсо бул уровенибиз уже зеркальный поддержка болуш керек. Именно ушул уровеньге чейин түшүшү керек. Түшкөндөн кийин биз бул жактан жогору ачканга жакшы точканы издеп таба берсек болот. Азыр пока что биз по тренду эле ылдыйга ача беришибиз керек болот. Итак, көрүп тургандай эле сделкабыздын жабылышына 25 секунд и графигибиз резко паденияга түшүп жатат. Анткени бул уровенибизге бизде ретест боло элек да. Айткандагы эле башында бул уровеньди пробой кылды, бирок ретест кылган эмес да. Азыр эми убакыт келди ушул уровенибизге чейин түшүп ретест кылганы. Давайте байкайбыз. Канча секунд калыптыр? Так, 1 секунд. И бул сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Болгондо 3 сделка менен $115 балансыбызды $812 чейин көбөйтүп койдук достор. Итак, эми болсо биз дагы бир жолу ва-банк ачсак болот, бирок биз уже кийин минуска жабылып калсак эле биз балансыбызды жок кылышы мүмкүнбүз да. Ошондуктан биз кыйла эле графигибизди, точнее суммабызды көтөрүп койдук и давайте дальше биз уже $812 риск менеджмент, money менеджментти колдонуп соода кылабыз. Бул жерден мен $812 башында канча суммага ачтым, ошол сумманы эле кайра жазамын. $115. Азыр бизде көрүп тургандай эле график пока что полностью бул уровеньге чейин түшө элек, ретест кыла элек. Возможно, даже кээ бир ситуациялар болот. Графигибиз ретестке чейин жетпей, да, уровеньге чейин жетпей эле график кайтып кетиши мүмкүн да. Андай дагы болушу мүмкүн достор. Ошон үчүн азыр биз бул жакта көп рисковать этпейбиз. Бул валютная парадан биз уже сделкабызды плюска жаптык. Давайте кийинки котировкага өтөйлү. Кийинки котировкабыз бизде канадский доллар, японская иена болот. Бул жактан бизде байкашыбыз боюнча остановка болуп атат. Остановка именно ушул уровенибизден, сопротивлениябыздан биз 1 мүнөткө сатабыз достор. 1 мүнөттүк таймфреймде жана 2 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жерде байкашыбыз боюнча восходящий тренд болуп атыптыр эле да. Мынакей бизде восходящий тренд болуп келатып эле. График ушул жерден токтоптур. Акыркы пик, максимум ушул жерде болгон. Далее бизде отскок болду. Отскок болду линия трендибизга чейин. Далее бизде график кайрадан көтөрүлүп, ушул линиябызга чейин жетти. Эми болсо бул жакта бизде продавец пайда болуп атат. Продавец именно ушул линиябыздан графикти жогору көздөй кетирбей жатат. Ошол себептен биз сатуучулардын менен астыга ачышыбыз керекпиз. Давайте байкайбыз. Сделкабыздын жабылышына дагы 13 секунд бар. Если бул сделкабыз жабылса, балансыбызды $101,000 чейин көтөрөт экенбиз. Итак, 3 секунд, 2, 1, 0. Да, достор, бул сделкабыз минуска жабылып калды. Мен бул жерде $115 $130, точнее $230 көбөйтөм 2 эсеге и дагы бир жолу бул жакта 1 мүнөткө сата беремин достор. Анткени анализибиз бизде бузула элек. Бизде сопротивление пробой боло элек. Ошон үчүн биз сатууга ача беришибиз керекпиз пока что да. Если бул уровень пробой болуп кете турган болсо, анда бул биздин анализибиз бузулат достор. Биз башка валютный парага өтөбүз. Канадский японская иенадан сделкабызды плюска жаптык. Экинчи коленобузду колдонуп, биз сделкабызды плюска жаап, балансыбызды бир аз болсо дагы кайра кайтарып көтөрүп алдык достор. Кайра $115 счетумду, суммамды түшүрөмүн.
и кийинки валютная парага өтө берели. Валютная пара евро турецкая лира отоя эстен, менин байкашым боюнча бизде бул жерде акыркы паттерн голова и плечи болуп тур. Если биз бул жактан башын санап көрсөк, да, мисалы расстояниясын, бизде бул жерде мынакей башы и көрүп тургандай деле бизде графигибиз азыр паттерн голова и плечини отрабатывать этип график ылдыйга түшүп баратат достор. Бирок бизде бул жерде биринчи уровенибиз бар экен. Зеркальный уровень мынакей ушул диапазондо мынакей могул жерлерде болуп тур, көрүп тургандай деле отскоктор да, зеркальный уровень. Бул зеркальный уровень пробой болду, бирок бул жакта дагы потенциал астыга түшүшү мүмкүн. Анткени көрүп тургандай деле бул жакта башы узунураак болуп атат. Ушул жактарга чейин түшүшү керек да. Ушул жака чейин. Же болбосо могул астыңкы эң астыңкы уровеньге чейин дагы түшүш керек. Ушул жактарга чейин. Ошол себептен биз бул жерден 1 мүнөткө $115 сделкабызды сатабыз достор. Давайте дагы бир жолу разбор кылабыз. Бул жерде паттерн голова и плечи, мынакей голова и плечи. Далее астыңкы уровень мынакей ушул жерден болуптур эле, пробой болду. И башы канчалык расстояниясын биз бул жакта белгилейбиз. Могул башынын расстояниясын белгилейбиз и ушул расстоянияга чейин график түшүшү керек да. Мынакей ушул расстоянияны белгилейбиз ушундай кылып туруп и могул жерден коебуз да, мынакей могул поддержкабызга. Могул жерде поддержка, бул ушул жерден башталып пробой болду мынакей ушул уровеньден. И ушул жактан баштап бизде расстояниясын башын бул жака коебуз. И ушул жактарга чейин, ушул диапазонго чейин түшүш керек да. Ушул уровеньдерге чейин. Так, жабылышына бизде акыркы 2, 1, 0 есть достор. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Отлично. Балансыбызды плюс-минус $1000 чейин көтөрүп койдук. $101,000 болуп калды. Ушундай технический анализдерди үйрөнүп, ушундай системаны жана схемаларды үйрөнгүңүздөр келсе, достор, биздин VIP чатыбызга катталыңыздар. VIP чатыбызда бизде 2 маал соода болот. Биринчи сессия күндүзү саат 3-тө, экинчи сессия кечинде саат 9-да. Бул жакта сделкаларымды ушул жака жөнөтөм анализ менен жана обучениялар и жана жасалма интеллект дагы сиздер бул жакта алып соодаңыздарга жардамчы кылып кылсаңыздар болот да. Жардамчы жасалма интеллект бул биржавый котировкалардан анализ кылып берет. Жана обучение видеороликтер 4 айдык видео курстарымды ушул жактан алып үйрөнсөңүздөр болот достор. Итак, биз сиздер менен балансыбызды $101,000 чейин көтөрүп койдук. Результат бүгүн аябай жакшы болду. Көрүп тургандай деле бизде 1, 2, 3, 4, 5 сделкабыз плюс болду и 1 минус болду. Ушул соода менен биз эми экинчи сессиябызда жолугушабыз жана кечки саат 10-11лерде бизде стрим болот достор. Каналга катталабыз, сурооңуздар болсо жазыңыздар, баарыңыздарга жооп берем. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.